Кызылкыштагы айыл өкмөтүнөн ошо бир жолу 5 000 акча берди быйылгы жылдын эсебинде. Анан кийинкисинде 10 000 акча салды. Ушул мамлекеттен ошолор көрүндү. Анан кечеде дагы ары жаздым, ошо кыйналып немегандан кара суу карып акимдин мебесинен 10 000 деп чыгарыш неме кылышты. Эми аз берелик пока. 2 жумадан чыгат деди. Анан ошолор болду быйылдын эсебинде. Анан айыл өкмөт жактан айтып келсем, бааны көп балалууларга пособиядан ун берилген экен, ушу быйылкы пособиядан ун мага тийбеди да негедир. Анан сурасам сага мең чыкпай калыптыр деди. Аяктан эсеби чыкпай калыптыр деди. Ошондордон көп калып кетебиз. Анан продукттар, сыратталар келет экен айыл өкмөттө. Баягы төшөк ошолор келет экен да. Ошондо бизге тийбейт да. Мен onu билбейт элем. Баягы көз менетике союйта керек деп кече сүрүштүрсөм барып. Ошону алып келип бир түндө ошону жок кылып берет. Ошону жакшы сүрүштүрүлөт, ошо жерде жашагандар айтты да бизге. Ошолор жашагандар көрөт экен да ошо жерде кишилер. Айтты ошо мен кече сүрүштүрүп неме кылсам, мойнуна албай коюштулар. Бизге ошого окшогон айыл өкмөттөгүлөр ошо бизге окшогондор эмнеге жардам бербейт, жакшы карап, мындай кеп алышсар, биздин үйгө текшерип келсе эле чоңдору. О кошунам чакырып, бир нерселер жаза берип толтурупчу. 2 жыл мурун да ошондой болгон аял акыры арыз менен айдалып кеткен да, чыгып кеткен. Квартира жашаш элек амалда. Анан айыл өкмөт жаңы айыл башчы болуп калган экен о жерде, айыл өкмөтүбүз. Мен күйөөм экөөбүз бардык. Эмнеде катына кеп чукуп ушинтип кеткенден барсак. Эме деди. Жардам быйыл бере албайбыз, алсаңар жардам. Силер мечитке чыгып жардам сурагыла деди. Анан айла жок, ошону айткан кылып мечитке чыктык. Мечитке чыккан жарашабы, жарашпайбы экен деп жардам сурадык мечитке чыгып ачыгын эле. Жаман жүргөндөр мына кыздарым, балдарым мечит барып. Кече ошону айттым, мен жардам сурап жүрөм мечитте, айыл өкмөт айтты десем, айткан эмес деди. Айтпаса дедим, камера бар дедим, ошо дедим. Камерадан көрүп алың барып дедим. Ошо жаңы келди, жаңы алмашкан айыл өкмөт ошо бизге окшогондорго кам көрүп карабайт. Жашашатыбыз келип көрүшпөйт, анан сүйлөй беришет да. Анан мен чынын айтсам, бир тоокко да жем керек го. Мен 9 баланы ушинтип кыйналып багакыры айлам жок. Эмнеге бир ака эт берип калды эле. Мен укам боло, журналист болуп иштейт деди. Ошондон YouTube'дан издеп жүрөт элем журналисттин номери бар экен деп. Сүйүнүп кеттим да номерин алып, баягы меңени жаздым да. Баягы кая жаздым да. Срочно тартпасаңыз ой, мен кыйналып мач калдым. Бир сындырым иштен наным жок отуруп ушунча бала менен деп. Аябай көп кыйналдык да биз. Бир гана өзүм бир алла билет да кыйналганымды. İşteyin desek iş yok, ballarımı hiçbir işte sürdürüp var, ben ballarımın yaşlarına istem işte albayt, yaş getireyken işte albayt bular az balaken bular depçi. Hem o gede doyak bir yatan moy kısaykodan işte tavap gelet onu jetpeyt hiç balaga. Oşo el jurtlardan jardam surayt элем, бизди көрүп немегандар жардам берип койсо. Бизден кайтпаса Алладан кайтат. Буга чейин токтордо иштедиңиз, кандай кыйынчылыктар тартсаңыз? Быйыл эрте жазда ошол Токтогулга бардык, биринчи кирип заводко. Барганда эле завод иштебей калып, ой бир айдай жүрдүк да. Анан келип бул жака. Келип бир күндө да иштедик. Бир күндө иштеп атканыбыз ойдан bir 2-3 жумадай эле иштегенден кийин мына майда балдарды көрүп, мотолор көп тебелеп кетет деп хазайын өзү эле айтып айта берди. Одан анан кийин Жалал-Абадтан ошо жерде жүрүп Жалал-Абадтан сүрүштүрүп табып, Жалал-Абадка келгенден кийин бул хазайын жүдө начар экен да. Балдарымы чыкпайсыңарбы, иштебейсиңерби, бизди түнкү ночко коюп алып, түнкү ночто чарчап келип дамалганга карабай кубалап чыктым. Мен иштебейт балдарым түнкү ночто иштегенден кийин күндүзү деп. Расчет кылып бизди деп келе бердик да. Ошол жерден келгенден кийин Жалаттан келип эле жүктөрүбүздү коюп, Кызыл Кыянын бир кычыгына бардык. Кызыл Кыя бар иштегенде мен силерди багамынбы, сен балдарың багамынбы, иштеген адамды багам деп, 5 балам мачка алабы эле, мен иштеп той басам, 5 балам эмнени жейт? Мен ушу балдар үчүн жүрөм, ошо бирөөнүн элине жедим тытынып. Ошондой дегенем бияка келе бердим, бизден расчет кылыңды, өлбөсөк бир жетин иш табабыз деп келе бердик бул жага. Ошо келгенден бери бир сындыр нануу жок. Кыйналып неме жашап жүрөбүз да. Азыр иштебей атасыз? Иштебей атабыз азыр. Кече иш карап чыкканбыз күйөөм экөөбүз. Радиосун карасак айтабыз го баягындай жумушка, описке, косметика сатканга,
Анан баягы телефондо отуруп эле иштегенге да ушундай иштер чыгат да. Бизге күнүмдүк иштер болсо жакшы эле да. Азыр эл журттан кандай жардам көрүп Эл журттан ошо бизди көрүп аткандар, көп балалуу экен деп кыйналганыбызды билгенде түшүнгөн адамдар болсо жардам берип койсо, бизден кайтпаса алардан кайтат. Андай түшүнбөгөндөр комментарийга жазат экен да. Неге көп туйсун, бага албай мындай кылсын дейт. Окшогондор болсо вообще карабай эле тиктебей эле койсунчу, видеону көрбөй эле койсун. Суранганым ошо да. Биз мындан мурун атылак жолуна чыкканбыз, канча жыл мурун. Ондо мына балдардын 4-5 балам эле бар эле да. Чыкканда ушундай сөздөр укканмын да. Ошону бизге мындай көрүп жардам берем деген, чындыктан жүрөгүнөн жардам берген адамдар болсо жардам берип койсо дейм. сууңар тууралуу айтып өтсөңүз. Биздер ушу шартыбыз азыр бир сырадан тартып эл журтка көрсөтүп коесуз. Мына жашаган шартыбыз ошол. Мына үйүбүз ичи бир эле комната үй. Кышында ушунча адам жашайбыз. Кысылып. Ана ошол неме тинекеге суу куйдурабыз, 1600 алып келет сууну. Ого 2 тоннадан ашыгыраак суу өтөт, калганын кошунаныкынан куйдук сурап өткөндө. Бекерде төгүп алып кетет. 1600 куйдурасак деп. Ошондо дагы көрүп бизге кичине шарт кылып берсе жакшы болот эле да. Суу жагынан, ана жолубуздан начарласа жолдорубузду, анан колунан келип жардам берем дегендер болсо ошо үйүбүз бар жерде 3 мемеге комната бетон куюлган. Ошого үйдүн бүтүрүп берсе, мына жерде тупурактарымды кичине сүрдүрүп эме кылышын берилип, 1 сом пул жагыз курчактан таппай силерди чакырып мына эл журттан жардам сурап турам да. Мен батиренени тапшырып койгондо эрте жаздып, батиренени кечеги сурасам, кичинекей кызым 1 жаш болгондо чыгат дешти да. Эми 1 жаш болгончо буну күтүп отурам, бул эртеги эле 4-5 айдан 1 жашка чыгат да. Тапшырып койгоныма көп болду. Эми батиренени 1 жашына карабай эле бере беришет да, ошо мен өзүм төрөп атам, кесирип алып төрөгөнмүн 9-жуму. Көйлүгүн алганмын, балдардын баары матуночка кылып алганмын. Закысы жок үчүн матуночка алгам, баары өзүмдүн атымда. Пособие жагынан жардам алып атам, пособиядан. Ал эчтеке жетпейт. Ошо батиренени да кичине сүрүштүрүп, мындай чоңдоп билгендер болсо чыгарып берсе жакшы болот эле да. Азыркы учурда биринчиден бизге ошо кудук керек, суу ичиш керек да. Ошону бүтүрүп алсам, ошону бүтүрүп бере турган адамдар болсо бүтүрүшкө жардам берсеңиздер, 15 000, 20 000 чейин бүтөт экен да. Ошону бүтүрүп алсак 10 тонналык бир суу куюп койсо 1 ай, 2 айга жетет экен да. Ошол жагынан жакшы болот эле. Анан экинчиден ол 3 комната үйдү бүтүрүп алсам, мына 1 комната үйдө 11 жан кысылбай жашайт элек да. Ошо 3 комната үйүм бүтө албай, ошол жагынан да жардам берип койсо жакшы болот эле. Эптеп мына кышын тургузайлы десе, крышасына келгенде ал жетпей калабы деп токтоп калдык да бизчи. Жусуп эптеп мына кыш куюп туруп эле тургуза коелу дедик эле. Анан акылынан дагы чочулат да. Кымбатыраак курушат экен да. 2,5 3 миңден. Кышты канчадан сатып алса, ошончодон курушат экен. Ушул жагынан дагы кыйналып жардам сурап аттык эле да. Жардам берип коюңуздар деп. Кененирээк жашап, балдарым кененирээк отурат элеби деген ойдомун да. Азыркы учурда 1-класска 2016-жылкы балам барат. Ошондо 6 балам окуйт. 6-сынан быйылкы мектепке сентябрда окуп болот деп атышат. Ошо сентябрга окуу жайына кийим кылыш керек. Эми биз жактан айыл өкмөт жактан эми жардам жок быйылча. Ошого эл журттан кичине колуна барлар жардам берип койсоңуздар, ошо окууга балдарга кийим кече калган жагын бул жактагыла иштетейли дедик эле да. Анан ошо калганын үчөөнү садикке берип, балдар мектепке кирсе эптеп иштейбиз да өзүбүз дагы.